Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз учурда программасын баштадык. Аны мен Гүлмира Умиталиева алып барам. Бүгүн биз социалдык маселелердин эң көйгөйлүү болгон бул китепканачылардын айлыгынын жогорулашы боюнча талкуу кылмакчыбыз. Азыр биз бул талкуубузду баштаардан мурун атайын даярдалган сюжетке көңүл бурсак. Махабат Айдаралиева 25 жылдан бери кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалими болуп эмгектенет. Ары түйшүктүү, ары татаал кесипти аркалаган каарманыбыз бүгүнкү күндө өз ишинин мыкты адиси. Учурунда аз өлчөмдөгү маянага карабай мектеп окуучуларына билим берип келген агартуучу азыр минтип айлык акынын көбөйгөнүнө кубанычта. Анын айтымында билим берүү тармагына көбүрөөк көңүл бурулуп турса, ар бир мугалим өз ишинин мыкты адиси боло алат. Балдарга татыктуу билим жана тарбия бере алат. Эмгек акыбызды көбөйтүп, бүгүнкү күндө мугалимдерге болгон колдоону биз сезип, кадимкидей өзүбүзгө болгон ишке болгон дагы бир мотивациябыз күчөп турган учуру деп айта алам. Анткени себеби чын-чында бул бизге стимул боло алат экен. Чынында буга чейин биз деген алган эмгек акыбыз өзүбүздүн күндөлүк социалдык абалыбызга жетпегенин билчүбүз. Азыр болсо бир аз болсо дагы кичине тыгынчылык болуп турган учуру. Бул боюнча биздин президентибизге, министрлигибизге абдан терең ыраазычылыкты билдиребиз жалпы мугалимдердин атынан. Өлкөдөгү социалдык абалга байланыштуу бардык тармактын адистери финансылык жактан колдоого муктаж, айрыкча жалпы билим берүү уюмдарынын кызматкерлери. Эмгек өргөнүн айлык маянанын аздыгына көптөгөн жаш муундар өз кесиби менен эмес, маянасы жакшы тармактарга кетип жатышат. Азыркы тапта бул көйгөйдү чечүү максатында өлкө жетекчилиги тарабынан биринчи кезекте билим берүү, саламаттык сактоо жана маданият тармактарына айлыктын көбөйтүлүшү туурасында атайын токтом кабыл алынган. Жогорулатылган эмгек акыны бүгүнкү күндө биз колубузга алып жатабыз. Буюрса жакында биз эмгек өргүүбүзгө отпускага чыккан турабыз. Мына биринчи поток деп коебуз. Мугалимдердин отпускага чыга турган убагы келди. 13-нөн баштап кетишти. Буюрса эмки айдан баштап биз эмгек акыбызды отпускабызды жаңа көтөрүлгөн коэффициент менен алабыз деп күтүп турган учурубуз. Үстүбүздөгү жылдын апрель айынан баштап кабыл алынган токтомго ылайык учурда эмгек өргүүгө чыккан мугалимдер маяналарын жаңы түзүлгөн системанын негизинде алышууда. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан билдиришти. Ага ылайык мурдагыга салыштырмалуу агартуучулар 2 эсе көп акы алышууда. Алсак мугалимдерден тарта профессорлорго чейин 80%, ал эми административдик башкаруу персоналына 50%га чейин айлык көбөйтүлгөн. Отпускойлорго ошого жараша түшөт. Акыркы 3 айды эсептейт. 3 айды эсептегенде ошондо мисалы башталгыч класстардыкын май, апрель, март алынат. Жогорку класстардыкын 5-11 класстыкын июнь, май, апрелди эсептейт. Агартуучулардын айлык маянасы менен катар алардын билим деңгээлине дагы өзгөчө көңүл буруу абзелдешет адистер. Алардын айтымында сынактык негизде мугалимдер иш орундары менен камсыз болушса, билимге көбүрөөк басым жасалат. Илимдер академиясынын кызматкери Айдай Койчуманованын айтуусу боюнча бир эле орунга 10дон ашык мугалим талапкер болуусу ыктымал. Мындан улам атаандаштык күч алып, ар бир агартуучу билим деңгээли менен ишке орношууга аракет жасамак. Бир эмес дагы мүмкүн 20 мугалим болот. Конкурсный система, конкуренция болгондо ал дайыма прогресске алып келет да. Ошондуктан мен ойлойм ушул эмгек акысы көбөйгөн бул эң жакшы депчи. Бирок биз мектепте эмгек акысын көбөйтөбүз, бирок мугалимдерди, жогорку окуу жайдагы мугалимдерди унутуп коюп атабыз да. Эгерде ушул нерсе комплексин алып кетсек, бул деген бала бакча, мектеп, жогорку окуу жайды комплексин алып кетсе, бул эң жакшы болмок деп ойлойм. Тарбия билим башаты демекчи. Агартуучулардын буга чейинки алган айлык маяналары көңүл жылытарлык эмес болчу. Биринчи жолу мугалимдердин айлыгы 2019-жылы 30%га көтөрүлгөн. Бегим Айталантова, Самат Дөлөтакунов, 5-канал. Сиздер жогоруда көргөндөй эле бизде Кыргызстанда бул чоң жаңылык болду. Китепканачылар Кыргызстан боюнча азыр бизде 3000дей китепкана бар. Анткени ошо район шаарлардын ичинде 1600дөн ашык китепкана бар болсо, ошондой эле мектептердеги китепканачыларды эске алганда бардык республика боюнча китепканачылар аябай деле көп эмес. Бирок ошол эле учурда китепканачылардын айлык акылары ушул жылга чейин көтөрүлбөй эң төмөнкү маянада иштеп келишкен да. Көпчүлүк китепканачылар өздөрүнүн эмгегин, кесибин сүйгөндүктөн ушу аз айлыкка да иштеп келишкен. Бүгүн биз ушу талкууга атайын Кыргыз Республикасынын китеп палатасынын жетекчиси Момункул Кочуманов мырзаны чакырганбыз.
Кочман Момункулов мырзаны чакырганбыз. Кечиресиз, сиздин атыңызды туура эмес айтып отурмун. Кочман мырза, айтсаңыз, ошо бүгүнкү күндө ошо китепканачылардын айлык акысынын жогорулатылышы ошо китепканачылардын өзүнө сезилерлик болду же сезген жокпу? Бүгүнкү күн айлык алып аткандар баары кубанычта. Бул өтө эле чоң сезилерлик кошулуу болду. Анткени Садыр Нуркожоевич президент болуп келгенден бери былтыр эле 50%га бир көтөрүп берген. Азыр болсо толук 100%га чейинки көтөрүлүү болду. Бул мурунку салыштырып көрсөк, мисалы жаңы келген кызматчыбыз, окууну жаңы биринчи эмгек жолун баштап аткан жаш кесипкөй Азизге бир 5000 айлык төлөнгөн болсо, бүгүнкү күнү 15000 сомдон ашык колуна алып атат. Бул өтө жакшы салымдуу кошуу болду да. Буга чейин эми китепканачыларды жалаң гана энтузиазмдин гана негизинде сакталып келген, иштеп келишкен, эптеп көп адистерибиз жок болуп кетти. Библиограф деген адистерибиз именно китепкана окуу жайын бүтүргөн китепканачы деген кесиптин ээлери бизге жумушка да келбей калган, көпчүлүгү качып, анан аргасынан башка кесиптин ээлерин да тартып эптеп жумушту аткарып келгенбиз. Бүгүн болсо мына заявкалар түшө баштады, библиографтардан, китепканачы кызматкерлеринен биз иштейт элек деген уже азыр суроо талап китепканачылыкка абдан бүгүнкү күнү чоң боло баштады. Жакшы, бул жагы ошол эле учурда айтсаңыз, ушу сиздердин китеп палатасы ушу китепканачылар менен бардыгы менен түз байланышта болосуз. Азыркы учурда мына китеп таратып атам деп ошол жактан келдиңиз. Азыр эмне болгон китептерди таратып атасыз, анан кайсыл жактын китепканачылары алып атат да? Мамлекеттик китеп палатасынын бирден бир функциясы ушу китептерди таратуу, жайылтуу болуп эсептелинет. Ошого байланыштуу Кыргыз өкмөтү 5 миллион сомго 27 аталыштагы 16400 китепти алып берген. Азыр ошол китептерди таратуу үстүндөбүз. Бул китептер жалаң райондук, шаардык, областтык китепканаларга таратылып берилип жатат. Бул китептердин тандалып алынышы дагы өтө жакшы болду. Мурунку убактарда мисалы бийликте тургандардын бул китепти аласың деп эле таң кулаган бир элге кереги бар, кереги жок китептерди алып берчү элек. Бул жолу болсо жалаң ушу китепканачылардан суроо, окурмандардан суроо жүргүзүп, сурамжылоо жүргүзүп, ошонун негизинде тандалып алынган китептер болду. Бул китептердин башында 1958-60 жылдары жарык көргөн бириктирилген вариант дейбиз. Манас Семетей Сейтек 3 илдик китебинин 4 томдугу. Юнус Алиевдин алдындагы бул Манастын эң мыкты варианты ушул деп эсептелинет. Анткени бул 4 китептин үстүндө Чыңгыз Айтматов да редакторлук кылган. Окумуштуулар иштеп, Манастын окуясын бүт ирети менен калыптап, сөздүн, ойдун мыкты гүлдөрүн терип түзүлгөн китептер да. Бул анысынан бириктирилген вариант. Бул жерде Сагынбайдын да варианты алынган, Саякбайдын варианты алынган, Шыпак, Кырсмендиевдин да варианттары алынган. Көптөгөн манасчылардын эң мыкты деген үлгүлөрү алынып камтылган китеп. Ошондуктан бул китеп өтө чоң белек болуп эсептелинет. Андан тышкары суроо талапка аябай чоң. Бүгүнкү күндө окурмандардын издеп окуган китеби Агындылар болуп калды. Агындылар ал берилип атат, Каар заман берилип атат. Анан көбүнчө жаштар окуган китептерге да көңүл бурдук. Мотивациялык дем берүүчү, өзүн издеген, китеген, өзүн өзү кантип өнүктүрүү, кантип өзүн өзү тарбиялоо, кантип бир нерсеге багыт алуу деген сыяктуу. Жетилгиле балдар, өзүңдү окуу, Чечимдер китеби деген ушундай сыяктуу китептерди бүгүн таратып берип жатабыз. Негизи айтсаңыз, ушу акыркы жылдары китепканачыларга болгон мамиле мындай өзгөргөнүн сезип атат деп сиз айтып атпайсызбы? Кичине болсо дагы биздин ушу китепканачылыкка кызыккандар, ушу орунга кызыккандар болуп атат деп. Бирок ушул эле учурда китепканачылар өздөрү дагы бул кээ бирөө үчүн сүйүктүү кесиби да, көпчүлүгү ошол сиз айткандай аз айлыкка канча жылдан бери иштеп жүрүштү. Ушу жакында эле көтөрүлгөн айлык бул эми 1-2 эле эме болуп атпайбы, жакын арада эле көтөрүлгөн. Ушуга чейин ушул китепканачыларды эмне менен кармап турдуңуздар да? Эмне мындай сиз айтып атпайсызбы, мотивация депчи, дем берип, эмненин негизинде кармап турдуңуздар да?
Эми менимче бул адамдын өзүнөн окшойт, ар бир адам көнүп алат эмеспи бир нерсеге. Ошондон улам эле башында ошо китепканага иштеп калгандар эле көнүп, ошондон кете албай, китептен чыга албай, окурмандарынан чыга албай эле кармалып турду окшойт. Бүгүнкү күнү ошо силер айткандай жаштар кийинки убакта келбей калган, жалаң эле көп жылдан бери иштеп жүргөн көбүнчө улуу мундагы пенсионный возрасттагы адамдар. Эми мисалы биздин өзүбүзгө алып көрсөк, мамлекет китеп палатасында мен иштеп аткан учурда 3 университетти бүтүргөн, кызыл дипломдор менен бүтүргөн 3 кыз, жаш кыздар келип кирип, экинчи айлык, биринчи айлыгында түшүнүп түшүнбөй калды окшойт. Экинчи айлык алганда 5000 сомдон алганда арча жазып эле кетип калышкан. 2 ай иштеп туруп. Бирок алар өсө турган кыздар болчу, өсө турган жаштар болчу. Алар бүгүн артынан мындай сураштырып кандай болду десем, бирөө мектептин директору болуптур, бирөө чоң бизнесмен болуп кетиптир, бирөө Америкага кетип калыптыр. Эми жаштар изденип ушундай иш кылышат. Улуу мун дейбизби, алар кайда барышат? Баягы көнгөн жумушун эле отуруп иштеп калышып, ошолор бүгүнкү күнгө чейин иш жүргүзүп келген. Бирок бүгүн алар дагы өздөрүнүн ордун жаштарга бошотуп берет деген үмүттөбүз. Бирок ошону кандай? Кээ бир жаштарды болсо башка кесиптеги жаштарды да алып өзүбүзгө үйрөтүп баштаганбыз. Эми азыр алар дагы кызыктар болуп, айлыгыбыз көбөйүп кеткен, китепканачылардын, китеп менен иштегендердин айлыгы көбөйүп турбайбы деп бүгүнкү күнү алды китепканачылардын окуусуна кайрадан тапшырып, 2 жылдык курс болсо да бүтүрүп алалы дегенде аракеттерди башталып калды. Жакшы. Ушул эле учурда мына сиз аймактарга да жөнөтүп атасыздар китептерди. Жана андай китептерден тышкары дагы бул кыргыз тилиндеги китептер жөнөтүлүп атабы же орус тилиндеги же дагы башка тилдердеги китептерди да сурашабы аймактарда? Аймак негизинен кыргыз тилиндеги китептер бүгүн көп суралат. Анткени орусча китептерибиздеги Советтер Союзунан калган китептер өтө эле көп экен. Орус тилиндеги китептерди Россия посолдугу, жана башка посольстволордун бардыгы эле китеп белек беришип, аймактарда деле башка жерлерде деле орус тилиндеги китептерибиз бүгүнкү күнү жетиштүү эле. Айрыкча биздин кыргыз тилиндеги китептер өтө аз сандуу болуп, жетишсиз болуп атат. Анан китепканаларды фондун толуктуруу боюнча дагы акча каражаты буга чейин такыр эле каралбай келген. Мен иштеп атканыма 17 жыл болду. 17 жылдын ичинде бир гана ирет 2008-жылы бир 3 миллионго китеп алып берилген. Андан бери мамлекет тарабынан мындай чоң көлөмдөгү китеп алып берилген эмес. Ошондуктан бул жакшы саамалык болуп атат. Буюрса ушундай иш-чараны жылга өткөрөбүз деп Эдил Жолдубаевич Байсаловдун сөзү бар. Буюрса жыл сайын китептер менен камсыз кылып турабызго деген үмүтүм да бар. Ушул эле учурда ошо китепканаларды инвентаризация кылуу да каралдыбы? Мисалы үчүн аймактарда китепканалардын ичинде мүмкүн баа жеткес китептер деле бардыр. Анын ошо иреттөө китепканалардын фондулары кандай китептерге толтурулган же китеп десе эле жанагындай мазмуну жок, мурунку окулбай калган китептер менен толуп турган жокпу? Ошол сапатына кандай көңүл буруп атасыздар? Ар бир китепканада жылыга инвентаризация жүрүп турат. Инвентаризация жүргөндө моралдык эскилиги жеткен китептерди чыгыштап турушат. Жаңы китептерди болсо ушу маани мазмунуна жараша алышат. Анткени китептердин көбүн эле биз борбордон жөнөтүп турабыз бул жактан. Андыктан аны кылдат текшерип, азыр эми ар кандай китептер көп болуп кетпедиби? Диний китептер өтө көп болуп кетти бүгүнкү күнү. Жакында эле мен статистиканы карасам, bir жылда 50 аталыштан ашык диний китептер чыгып атыптыр. Ошол адай китептерди карасак, бир 300ге жетпеген китеп чыгат экен. 300 адай китеп, 50 диний китеп болгондо бул диний китептин өтө эле көп санда чыгып аткандагы билинип турат да. Эми бул эсепке алынып, эсептелип аткан диний китептер болушу мүмкүн да. Ошол эле учурда эсепке да кирбеген, эсептелбегени да бар. Китеп палатасынын Араб мамлекеттеринен басылып бул жака жеткирилип атканы да бар. Ошондуктан бүгүнкү күнү мындай көчөдөгү китеп сатып аткандарды деле карасак, диний китептер бүгүн өтө көп санда болуп атат да, өтө ашыкчы болуп атат.
ушул тапта окурмандардын деле башы айланып калат да, информация көп болсо кантип тандап алуу керек дегенчи. Эми сиз бул жагында профессионалсыз да, жөнөкөй карапайым окурмандар эмнени эске алыш керек да китеп тандоодо, ошол эле китеп базарлардан, китепканалардан эмнеге көңүл буруш керек, кайсыл багытта кетиш керек? Ар бир китепканада китепканачы сөзсүз түрдө ар бир келген китепти бир сере карап чыгып, ал толук кеңеш бере алат. Эми китепканачылардын баары эле кеңеш берип, жаңы келген китептердин баарын сунуштап айтып бере алат. Андан тышкары эми окурмандар дагы өздөрү бүгүнкү күнү бизде цензура деген жок да. Конституцияда алып салганбыз, мамлекетте цензура жок, ошондуктан бүгүнкү күнү бизде бардык түрдөгү китептер басылып чыгып атат, элге алып чыгылып атат. Бирок ошонун арасынан дагы эми окурмандарыбыз бара-бара өздөрү деле тандап алат го дейм да. Кайсы жакшы, кайсы жаман экенин. Бирок ушул учурда мынакей басмаканалардагы мурда кандайдыр бир тар чөйрөдөгү басыла турган китептерди деле басып атышты. Өзүнүн мындай капчыгына жараша деле азыр ошол тенденция деле токтогон жок да. Эми ушулга карата дагы басмаканалардын дагы мамилеси өзгөрдүбү? Китеп басууда сапатка, сандан эмес сапатка өтүүгө же андай байкалган жокпу? Бүгүнкү күнү басмаканалар бизде өтө күчтүү, акыркы техниканын жетишкен басма станоктор менен камсыз болгон, бүгүнкү күнү эң мыкты сапаттагы китептерди басып чыга алат. Бул боюнча эл аралык китеп конкурстарына катышып жүрөбүз. КМШ мамлекеттеринин арасында искусство книги деген эл аралык конкурс бар. Ал жакта жылына байгелүү орундарды алабыз. Мына быйыл болсо 23-24 жыйында ошо эл аралык конкурс бизде өтөт буйруса. Бул жөнүндө маалымат берип аткан жоксуңарбы же берилген жокко? Мен деле уккан жокмун. Болуп өтөт, аныктайбыз. Азыр канча 8 мамлекеттен китептер келип түштү конкурска. Азыр ар бир мамлекеттен бирден калыстар тобунун мүчөсү келет, ушулар болуп аныктайбыз. Андан тышкары дагы Түркмөнстанда жыл сайын конкурстар болуп турат. Өзүбүздүн жакынкы мамлекеттер Казакстан, Өзбекстан, бардык жактан биздин китептер байгелүү орундарды, дипломдорду алып келип атат. Ошондо китептердин жасалгаласы эле эске алынып атабы же мазмуну дагы? Мазмуну, жасалышы, көркөмдөлүшү, сүрөтчүнүн иши, дизайнердин иши бардык тарабы эске алынат. Ошонун баары эске алынып анан кийин. Дагы суроода сиз ушул эл аралык иш-чара өткөн жатыптыр да, ошол боюнча да кеңири маалымат берип кетпейсизби? Мисалы үчүн бул жөнүндө дагы азырынча биз биле элекпиз да. КМШ мамлекеттердин арасында аткаруу комитети бар эмеспи? КМШнын аткаруу комитетинин алдында өлкөлөр аралык бир китеп боюнча кеңеш бар. Китеп чыгаруу, жайылтуу, тараттуу жана мезгилдүү басылмалар боюнча деген өкмөттөр аралык кеңеш деп коет. Ал кеңешке ар бир өлкөдөн бирден адам мүчө. Быйыл мага берилген ал укук биздин кыргыз өкмөтү тарабынан. Анан жылыга төрагалык бир мамлекетке өтүп турат. Ошондуктан быйыл төрагалык Кыргызстанда, Кыргызстан ичинде менде төрагалык. Ошондуктан канча күн болот? Кайсы? 2 күн 23-24 июнда болуп өтөт. Жакын арада. Жакын арада. Азыр ошого даярдык жүрүп күтүп атабыз, буйруса. Ошондо жөнөкөй эле көрөрмандар бул иш-чарага катышып, кандайдыр бир китептерди, жаңы нерселер менен тааныша алабы? Көргөзмөлөр кайсыл жерде өтөт? Эми бул иш-чарабыз негизинен жабык өтөт же. Жюрилердин конкурсу да бул. Эми ар бир мамлекеттен бирден калыс келет дагы, мындай жабык түрдө эле маданият министрлигинин көзөмөлү менен гана өтөт дагы. Жыйынтыгы Москвадагы жыл сайын өтүүчү сентябрь айында өтө турган эл аралык көргөзмө ярмарка болот. Ошол жерде жыйынтыгы айтылып, ошол жерде сыйлыктар тапшырылат. Бул конкурсубуз өтө жакшы конкурс, чоң конкурс. Башкы байгенин гана акчалай сыйлыгы бар, 1 000 000 рубль деген. 10 номинация менен өтөт, калган дипломдор гана берилет. Былтыр сиз айтып атпайсызбы, байгелерге жетишкенбиз деп, ошо кайсы китептер жетишти эле, эмне деген китептер, кимдин авторлугунда? Эми ошону азыр мен так айта албайм, бирок
былтыр 6 китепке диплом алып келгенбиз. 6 китепке Кыргызстандан. Анан гран-при алган учурубуз да болду. Ал гран-при алган учурубуз мындан бир 6 жыл мурун болгон болуш керек. Бир басмабыз ушу балдарга арналган китептер үчүн гран-при алып, сыйлыкка татып турган Куту Алам басмасы болчу ал. Анан мында дагы азыр жакшы балдар үчүн Манас китебибизди даярдап атабыз, ушу гран-приге деп. Гран-приге деп. Буюрса, үмүтүбүз бар. Балдар үчүн даярдалган ошол Манас китеби азыр кеңири коомчулукка тааныштырылганбы же азырынча конкурска чыккандан кийин гана сатыкка чыгабы? Бул китеп таратылган, кыргызча басылган. Бул китеп азыр кыргызча, орусча, немисче 3 тилде чыкты. Кара сөз түрүндө, Комикстер менен кичинекей балдарга түшүнүктүү болуп, анткени кичинекей балдар биринчи китепти ачканда эле сүрөтүнө карайт экен, сүрөтүн карабан текстти окушат. Ошондуктан бул комикс катары чыгарылып, Роза Отунбаеванын инициативасы аттуу фонд аркылуу даярдалып чыкты. Ушул китеп сунушталып атат. Бул китеп кыргыз окурмандарына таратылган бир сыйра. Таанылган китеп. Ошондо бизде дагы ушу балдар адабиятына дагы көңүл бурулуп атабы? Азыркы учурда сиз мына китеп палатасында турасыз, жылына мынакей мынча диний китептер деп айтып атасыз, 50 диний аталышта китептер чыгып атса, ушу 300-дүн ичинде канчасы балдарга арналган китептер? Балдар адабиятынын китеби жылдан жылга өсүү үстүндө. Былтыркы чыкканды мындай проценттик алсак 1990 жылдан берки акыркы 32 жылда эң бийик, эң чоң көрсөткүчтү көрсөттү да. Балдар үчүн китеп жылдан жылга көбөйүп атат. Бул боюнча талаш жок. Ошондо балдардын адабиятынын мазмунун, контентин жасоодо эмнелер эске алынып атат? Балдардын өзүнүн дүйнө таанымы, жанагы физиологиялык эмеси, мындай өздөрүнүн көз караштары дагы эске алынып атабы? Мисалы үчүн сиз айткандай эле балдар көбүнчө жанагындай сүрөт менен тааныйт го дүйнөнү. Ошо жагы эске алынабы? Сөзсүз түрдө балдар адабияты негизинен бизде жазуучуларыбыз бар, балдар жазуучулары бар. Сулайман Рыспаев баш болгон агайларыбыз жакшы китептерди жазып атат. Бирок балдар китебинен биз аксаганыбыз. Балдар китебин сөзсүз түрдө жанагындай сүрөттөп, кооздоп, аябай мындай иллюстрациясын өзүнө тарта турган китеп кылып чыгарыш керек да. Анан ошо сүрөтчүлөр тарабынан биз аксап атабыз да. Анткени жазарын жазып коюшат, акын жазуучуларыбыз жазып берип атат, аны сүрөтүн тарткандар өтө кымбат сурашып атат. Мисалы алып көрсөң, Кыялбек Урманбетов бир балдарга жакшы бир китеп чыгарып, ошону бир художник менен сүйлөштү эле. Ал художник $2000 сурады да. Ошо бир китепке Кыялбек Урманбетов ал $2000 көтөрө албайт да. Ошон үчүн ал китептин баасы анда бир 405 сомго чыга турган китеп болот. Ал китепти мындай катардагы ата-эне алып бере албайт. Ошондуктан ушу балдар китебин чыгаруу боюнча өкмөтүбүз кичине колго алса, жардам берип. Бирок ошол эле учурда бизде эле балдарга китеп алганда башка жактан чыгып келген, Москвадан чыгып келген 400-500 эмес эле 1000 сомдон да кымбат китептерди алып атпайсызбы? Эмне үчүн ошо биз өзүбүздүн эне тилибиздеги, кыргыз тилиндеги болгондо да балдар адабиятына келгенде бул ата-энелер ала албайт деген чекти коебуз да? Биздин бир эмебиз, бизде элибиздин саны аз болуп атпайбы? Мисалы Россиянын элинин саны 140 миллион болсо, алар китепти бир жок дегенде 10.000 тираж менен чыгарат. А китептин саны канчалык көп чыкса, ошончолук себестоимость арзан болот. Анткени китепти даярдоо процесси кымбат турат да. А бизде тираж болсо эң көп чыккан китеп бүгүнкү күнү 1000 ашып кетсе 2000 өтө аз санда чыгат да. Ошондуктан китептин өзүнүн наркы кымбат болуп калып атат. Азыркы күндө 1000 менен эле чектелип атыптыр да, 1000 менен 500-1000 ашып кетсе ушундай тираж менен чыгат да. Ошондуктан китеп кымбат болуп калып атат. Анан бизде баары эле сатылып алынып келет да. Боекторубуз деле, кагаздарыбыз дагы, станокторубуз баары эле эмгек күчү гана арзан. Ошонун негизинде гана бизде кичине арзаныраак деп эсеп, биздин мүмкүнчүлүккө жараша алынып атат да. Бирок сиз ушу китеп
палатасында иштеп аткандан бери айтып атасыз, өзгөчөлүктөр болуп атат деп. Жакшы жагына да оон жагы бар депчи. Окурмандарды дагы мына 30 жылдын аралыгында жоготуп атабыз. Ошол эле учурда электрондук китептерге өтүп атат. Азыркы күндө мына гаджеттер менен жүрүп атышат. Балдарды китепке отургузуу кадыресе кыйынчылыкта. Ушундай маалда китепканачылардын мындай кызматынан колдонууну мындай элге жайылтуу кыйынбы? Кийинки убактарда акыркы 5 жылдан ашып кетти, китеп окурмандары кайра кайтып атат китепке. Кайрадан кадыресе китепке. Бир 10 жыл мурун бир жазуучу 1000 китебин чыгарсаны бир 3-4 жылдап сатчу. Бүгүнкү күнү жакшы китеп жарым жылга жетпей элге тарап кетет. Ага мисалы Шайлообек Жушеев агаевдин Агындылар китеби. Азыр мен билгенден бир 6-чы жолу кайра басылып чыкты окшойт. Кайра басылып чыгышы. 6-чы жолу кайра басылып чыгып, тынбай ел окуп атат. Ошондо 6-чы жолу басылса, 1000ден болсо, бул болгону эле 6000 басылды деген сөз да. Жок, 1000ден эле эмес, саргандай чоң башталышында өтө эле чоң тираж менен кеткен бул китеп. Негизи баары бир 6-чы басылыш дегенден өзү өтө чоң көрсөткүч болот. Чоң жетишкенде. Анан бизде тынбай окулган китептерибиз бар, классиктерибиз бар, Айтматов. Кайсы китептер тынбай окулуп, окурмандар? Тынбай окулган китептер бул Айтматовдун китептери, Төлөгөн Касымбектин китептери, тарыхый китептердин баары эле тынбай окулат. Көчкөн Сактанов, Түгүлбай Садыкбековдун китептери бүгүн чоң суроо-талап тугузуп атат. Асанбек Ставовдун китептери жакшы окулат. Окурмандарыбыз бар. Жаңы адамдар чыктыбы? Жаңы жүздөр мисалы. Адамдар чыгып атат. Мисалы Чыңгыз Исмаилов деген жаш жигитибиз чыкты, жакшы китептерин чыгып атат. Турдубеков деген бир жаш балабыз чыгып атат. Акындарыбыз көп. Акындар тарабынан Кыргыздын ити дагы оңго салып, ыргакка салып үйрөт дегендей Байдылда агабыз айтып кеткендей, Кыргызда өтө акындар көп экен. Бүгүн акын балдарыбыз, жаштарыбыз, улуумунда дагы өтө көп. Ыр китептери бүгүн өтө көп чыгып атат. Балдар адабияты боюнча жаңы авторлор пайда болуп, же болбосо балдар адабиятында же бир мындай улам басылган адабият болуп атабы? Балдар адабиятын алып келсек, балдар адабиятынын негизгиси эле жомоктор түзөт да, көбүнчө эле жомокторду сатышып атат. Андан тышкары акындарыбыз бар. Айылдык акындарыбыз Жекшенбай Курмановдун балдар үчүн алган жакшы акындары бар. Жакшы китептери чыгып атат. Негизги проза боюнча жазганыбыз эле шаардыктарыбыз болуп атат. Сулайман агай балдарга кандай китеп, кайсы жаштан кичинекей бала бакчанын курагынан баштап старший класс, чоң класс болгонго чейинки куракта балдардын баарына жакшы китептерди түзүп чыгарып берип атат. Көркөм адабияттан. Рахмат сизге. Бүгүн биз ошо китеп дүйнөсү дегеле китепканачылардын иши боюнча сөз кылып жаттык. Анткени биздин ошо жакын арада эле президенттин жарлыгы менен китепканачылардын айлыгынын 2-чи ирет жогорулатылышы бул китепкана чөйрөсүндөгү китепканалардын баркын дагы көтөрүп, ошондой эле элди дагы китеп дүйнөсүнө тартууга өзүнүн бир өлгөсүн түзүп атат. Учурда сиз дагы жакшы маалыматтарды бердиңиз. Канча жылдан бери мамлекет тарабынан ошо китеп фонддору жаңыртылбай калса, азыркы быйылкы жылы 5 миллион деген акчага ушунчалык китептердин суроо талапка жараша китептердин тандалып алынышы бу дагы элибиздин көрүнгөсүн көтөрүп, баягы жакшы бир жакка ыктайт деген ниеттебиз. Биздин бүгүнкү программабызга келип катышып берген Китеп палатасынын жетекчиси Кочмо Моңкулов мырзага ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз бүгүн учурда программабызды дегеле изденген адам өзүнө керектүү нерсени табарын билебиз. Ошондуктан ар бир китеп дүйнөсү сиздерге жаңы багыттарды ачып берет деген ишенимдемиз. Саламатта калыңыздар.